ыйлап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы. Ушундай чыгарманы ушинтип аткарган кишинин жүрөгүндө сүйүү жок деп ойлойсуңбу? Жүрөктө бирөө барбы Алтынай? Бирөө болсо оңой болмок да, ушу бир нече болуп атпайбы? Алтынайды карап тамашалап калды Бек байке. Менин ырларымды сурабай эле ырдай берет бул кыз депчи. Калганын унутуп калдым. Бирок баары бир деле сонун учурларды эске салган экен. Кайрылмасын кайрып коңуз токсон. Ажыраштык айлы түндө биз кимге арналганын мен быйыл эле билдим. Кимге экен анан? Жалгандын сырлары арсындуу. Сиз дагы ошондой ыкманы колдоносузбу? Менин оюма деле бир айылга эле күйөөгө тием го деген сыяктуу ойлор бар болчу да. Ажыраштык айлы түндө биз деген ырларды. Мен силерден жакшылык деле күткөн эмес болчумун негизи. Бар экен го жакшы адамдар деп. Жетпесең болбоско бул дүйнө жагымдуу. Саламатсыздарбы интернет колдонуучулар, баардыгыңыздарга ысык салам жолдоо менен бирге сагынычты жеткиргенге даяр турган Арна шоу жана Лилия Абдыбайтова, Нурел Султанов жана биздин коногубуз. Кол була барыңыздарга салам айталы. Дагы да болсо жакшы маанай менен бул күндө мыкты инсан маңдайыбызда, бүгүнкү кечибиз дагы өзгөчө сезимдер менен, өзгөчө бир эмоция менен өтөт деген терең ойдобуз. Анда Арна биз бул чыгарылышты баштадык. Алтынай Асанбекова бүгүн бизде конокто. Негизи интернет айдыңында баардыгы тең билишет, миллиондогондор, топтогондордун катарында эң башкысы өз күйөрмандары бар, чыгармачыл жолдо биринчи бийиктиктерин багындырып келе жаткандардын катарында. Ошентсе дагы мына ошол ак эмгектин артынан сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң деген сөзгө далил болуш керек. Кош келиңиз Алтынай. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы келип алдык. Баардыгы жакшы. Жора жолдош, теле тең туш. Баары сонун. Куда сөктүр берсин. Биткоин эчтеке албай элесиңер, мал коин дегендер. Эм коин эчтекеңер жок, баары жакшы эле. Тазасыңар эле. Эртең жүрчү эле интернетте. Тигини жарнамалап койтсуң, адамдар муну жарнамалап койтсуң. Бирок биз жарнамалайлы, Нурел. Жарнамалайлы. Биз Арнаны жарнамалайбыз. Эгерде сиз музыка сүйүүчүлөрдүн катарында болсоңуз, канча убакыт өтпөсүн, кандай заман болбосун, бирок ырга жакын калкпыз. Ошон үчүн музыка коинге кош келиңиздер дейли. Баардык жакка кошуп кетсек болот экен. Коиндучу музыка коин, баардык нерсе сүт саткандар сүт коин деп киргизип эле. Ит саткандар ит коин деп киргизип эле. Баары жарды кеткен. Кыскасы, Арна шоу бул сиздин смартфонуңуздагы өзгөчө эмоциялар, кыргыз эстрадасынын баардык ырчыларынын, ошол эле Алтынайдын да буйрса ушул Арна шоудон чыгармаларын угасыздар. Эми эң биринчиден негизи эле бүгүн иш күн, мисалы үчүн биздин съемкада иш күнү болуп атат. Ушул иш күн кандай башталат Алтынай үчүн? Эртең менен канчада ойгоносуңар? Мен эрте турам. Бир азыр 7:30 ойгоном. Азыркы учурда мамам менен чогуу жашап, анан мамамды жеткирем биринчи, ошол менен башталат. Андан кийин филармонияда эмгектенип жатам. Азыр ал жакта Раймалы Бегимай деген мюзикл болуп, ошого аябай кызуу даярдык көрүп атабыз. Аябай чоң күчтү таап этет. Анан саат 10дон кечки 4кө чейин филармониянын жашоочусу болуп атабыз. Ошо менен күн өтүп кетет. Андан кийин эчтеке кылгым келбей эле үйгө барып эле жатыш керек болуп калат. Анан той топурлар бар, Эми азыркы учурда той топурлар баягы көп эмес. Мен ал жактан кетип калгам. Жок, дагы бир жумушуну сурап атам мен. Менин баягы ырчылыктан тышкары башка жумушум бар болчу мурун. Азыр деле филармонияда мамлекеттик кызмат. Ооба. Филармония деген ырчылар үчүн кыял деген жакшы экен. Алтынай Асанбекова негизи эле Лилжем жогоруда айткандай эле көбүнчөсү мына интернет колдонуучулардын мындай айтканда сүйүүнүн символу болгон ырлар, сиздин тиги жамгыр алдындагы ырларыңыздын алдында канча махабат, канча сезим. Жамгыр экөөсү эмнени гана көргөн жокпуз дегендей. Жамгыр, бул бөлтөктүн тоосу баарын көрдүкпүз. Негизи эле. Анан деги эле айтайын деген чыгармачылыктан кайсыл чыгармалар менен жаңы чыгармалар барбы?
же кандай болуп атат негизи эле? Же филармониядан кол бошоп эле ошол жакта ырдап атасызбы? Чыгармалар, даяр чыгармаларды чыгара албай атам. Ошол дагы болуп калып атат, филармонияда кармалып калып. Анан мен мындай иштегенде бир эле мындай фокус ала алам да. Чачыранды кыла албайм да. Анан январь айында сессия болуп калды, сырттан окуп аткан болчумун искусство университетинде. Анан февраль айында мюзикл болуп калды. Ошо менен даяр турган ырларымды чыгара албай, фотосессия, видео съемка кыла албай азыркы учурда жалкоом кармап атат. Анан концерт бердим да 17 ноябрда. Ошо концерттен кийин өзүмө аябай ишенип алдым окшойт. Баары жайында экен. Мындай же болгон энергиямды ошол концертке берип салып, андан кийин мындай кичине эс алгым келип атабы, ушундай жыргап эле мындай Жалкоо жашоо болуп атат азыр. Ошондой болуп атат. Агым менен кошо агып эле филармонияга келип коюп, кыл десе кылып коюп, кайра кетип калып ушундай эле болуп атат. Анан буюрса ошо орозо айына иштейм деп атам. Ниетиңиз жакшы экен, негизи орозодо баштап мындай жакшы ниет менен буюрса ооба. Анда биз баарыбыз жакшы көргөн ырлардын бири негизи эле баягы сизди чакыраарыбызды билгенде көп кишилер айтты да, ушу жамгырын ырдаткыла, баары бир деле жамгырын депчи. Биз түшүнөбүз, мисалы үчүн баягы сени ийгилик алып келген ыр улам сурала берип, баягы ырдаган адам дагы мындай кичине тажап калат да, ушуну эле сурай беришет депчи. Бирок баары бир деле мындай тумар катары болуш керек, бул чыгарма ак жолтой болуш керек. Ошолорду чогуу уксак болобу? Сөзсүз. Бисмилла дегенде эле анда чыр менен эмес, ыр менен баштайм дегенде болот да. Мен ырдардын астында эле ошо башка ырлардан баштаачумун да мурунчу. Анткени өзүң да гитара ойногондо сагынып каласың да, ырдала элек ырларды ырдагың келип өзүңчү. Жаңы ыр ырдагың келип, анан бирок кайсы жерге барбасаң кайра эле жамгырды сурай бергенден азыр болсо ушундай метод коюп алгам. Биринчи жамгырды ырдап салып, андан кийин шашпай ырдай берем да. Биз деле ошону колдонобуз да. Ооба. Азыр байкадыңбы? Байкадым. Алтын айга группалаштарынан белек деп гитарада жазылып турат. Жакшы экен. Бул туулган күнгө берилгенби? Же концертке берилгенби? 17 ноябрда өзүмдүн жеке концертимди бердим. Анан ошо концерттин алдында ушу группалаштарым ушул гитараны көтөрүп алып, атайын ушул концертте гитара бөлүк бар болчу. Ушу биз берген гитара менен ойночу деп алып келишиптир. Алтынай, жогоруда айтып калдың, бул сырттан окугандар алып келди беле же иштен окугандарбы? Сырттан окугандар. Сырттан окугандардын гитарасы экен да болчу. Алар акчалуу бар да. Мен үчүн абдан күтүүсүз болду. Себеби баягы сырттан окуп эле анан бир жылда 2 жыл эле жолугабыз да. Анан тамашалаптар келгенде айттым, мен силерден жакшылык деле күткөн эмес болчумун негизи. Бар экен го жакшы адамдар деп, аябай таң калтырдыңар депчи. Ошондо канча группалашыңыз бар? Негизи бир 50дөйбүз. Анда 50 лайк сөзсүз болот да, могу гитара үчүн. Бирок мага тиги гитара менен кошомдой списокты да беришти да. Ким канча кошконун бу? Кошумча список кетип калган турбайбы? Анан мен карасам, мындай өзүм таң калдым да, сырттан окуган үчүн, бир айда бир жолу жолугаш үчүн, анан 50 адам болгон үчүн мен кээ бир группалаштарымдын даже аттарын билбейт экенмин да. Списокты көргөндө деле мен түшүнгөн жокмун ким бар, ким жок экенинчи. Жана жерде бир эле карап турсаң, Шаршембек 58 деселер, таап албай эле. 58-жылкы Шаршембек жок, кайсы деп элечи. Бул мындай атактуулардан группалаштарда бирөө жарым барбы? Сиздер менен кимдер группалашсыз? Аида Багышбекова, Илим Карыпбеков, дагы ким? Ошолор го. Мен өткөндө эң эле атактуусу менмин дерсиң. Туура. Мен өткөндө деген искусство жактан кимге жолугуп атпайм, Майрамбек Осмонов айкегечи, алда окуп жүрүптүр да. Анан алда тамашалап аткам, биздин катарыбызда деген мага эч кыжалат болбойт. Ким Абдулла Иманкулов бар, биз жалаң ушулардын баары. Ооба, Сыймык Бешекеев. Экөөбүз да тапшырып койушубуз керек экен да, Нурелбай. Искусство, Ооба. Сен да мен концерт койсом, сен микрофон көтөрүп кет. Сиздикинде жана өсөр 61 таппай кыйналабыз да, бул кайсы 61 деп. Келиңиз сонда, сизге кезек, анда жамгыр сиздер үчүн, достор, жалпы интернет колдонуучулар, келиңиздер. Музыка сүйүүчүлөр. Жүрөктүн кулдарын черткендей го чиркин. Түрүлүп те алыстан калың булут сагынып тоо үстүнөн,
карайт бизди кыйналып кулсалыктан, ооругансып шатырап төгөт жамгыр, булук касып нөшүрлөгөн жамгыр, жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен. Тургум келет жүрөктү мыкчып туруп, анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы, кайгы төкчөндө көкүрөктү, жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр кайрадан үмүт берип, адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп, жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү, күндүн нурун коштошуп бир жумага, балким айга нөшөрлөгөн жамгыр, жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен. Тургум келет жүрөктү мыкчып туруп, анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы, кайгы төкчөндө көкүрөктү, жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жамгыр. Жамгыр жүрөккө сактабачы, кайгы төк жамгыр көкүрөктү, жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр ыйлачы ыйлап алчы. Браво. Баракелде. Негизи Алтынайдын бир гитарасын көрүп баягы байкелдер бар эле го, службада кылып келгенде ушундай бир эмелер менен келчү эле го, билесизби? Жазуулар мененби? Жазуулар менен ошондой эле экен. бул чыгарма бир тууган агаңыздыкы. Ооба. Эң биринчи сахнадан укканда же болбосо кай жактан уктуу болду экен мындай? Өзүбү? Өзү. Мен жаздырып келип телефондон эле угузгам. Кандай сезимдер болду? Кандай эмоцияга бөлөндү болду? Мындай аябай сүйүнүп, мындай негизи байкем эме ачык да, оюн мындай аябай сүйүнгөн. Ачык кишиден мындай ырганып чыкты деп атам да, мында. Жабык кишинин ырындай көрүнөбү? Ошондой болуп эле дечи. Жакшы экен. Негизи эле ушул жамгыр сизди популярдуулукка жеткирген чыгарма да, бүгүн ырдап атканда ушуну эмнени элестетип ырдайсыз? Болот го мындай. Ар бир адам мындай бирөөнүн мындай тагдырынбы, бир кайсы сүйүүнү деген келип атат да, эми бир мындай. Башын мен бул деген 2010 жылы жазылган да, эң биринчичи. Ал кезде мен 18 жашта болчумун. Эң биринчи аныл кезде аранжировка менен деле түшүнүгүм жок, голос менен деле атайын даярданып баш керек менен деле түшүнүгүм жок эле, иши кылып эле эмне кылып мындай ырдап койгонбуз да. Анан кийин бул чыгарма жатып аранжировкасы өзүмө жакпай, анан кайра жаздырдык. Анда деле дуэт сыяктуу жазылган болчу да, дуэт ырдаганбыз. Анда деле маани бербей эле ырдап койгом. Анан бул ыр жатып мага эмнегедир мындай сонун ыр, эмнеге бул кетпейт деген сыяктуу мындай бир эме бар болчу да. Сезим, Анан бирок уккан адам дароо жактырчу. Мисалы бир чакан отурушта отуруп ырдасаң, жана ырыңды кайра ырдасаң, жана бир ырды ырдадың го депчи эстеп калбайт, бирок ошону ырдасаң, жана биринчи ырдаган ырыңды ырдасаң дей беришчү да. Анан билчүмүн жагат экенин, любой эле адамга жагат экенин билчүмүн, бирок мындай кээ бир ырчы мындай сразу ыр жаздырса эле мындай болуп кетет го, сразучу. Эмнеге деп койчумун да. Анан кийин бул ырды мындай мен чыгарайын, мага сатчы дегендер да болду да. Сурашат да. Байкадыңыз, Анан бергим келбейт. Анан ошо эң акырында акыркы жолу депсиз да, мындай. Акыркы жолу деп. Болсоң болуп кетти, азапка салдың го бир момундай дегенде эле айттыр да. Ортодо жатып туруп, анан бирок мен ырдай берип, бул ырды уже мындай сиңирип коюп турмун да өзүмөчү. Анан записке келип туруп ырдаганда мындай өзүм таң калып калдым да. Көрсө мындай бул ырды аткарганга мындай
үнүм дагы же өзүм дагы сезимдерим дагы билбейм ушундай даяр болуптур депчи. Анткени буга чейинки ырдаганда мындай чийки болчу экен да, мындай эмнегедир билбейм ушундай сезимдер менен эле ырдап койгом. Анан өзүм угуп алып ошондо Кочкорго 2,5 сааттык жол болсо 2,5 саат бою повтордо өзүм угуп анан өлө ыйлагам да. Мындай ушунча ырдап койдумбу деген сыяктуучу. Жок, мындай да, эки вариант бар бирдечи. Бирөө айтат го, мындай бир чоң акындан келип эле сурайт го, мен ушул баламды акын кылайын дедим эле, эмне кылса болот деп ушинтсе, сүйгөнүн алып бере көрбө, сүйгөнүн алып бере көрбө дейт го. Анысыңар мындай сиз айткандай жүрөктө бир арман болуп, сиз мындай бышып, ошол убакка чейин жетилип, мисалы жана анын баарын бышырып келип ошол бирдеке болгон го. Жок, андай сезим болгон болгон эмес. Мен даже бул ырдын сөзү обонуна деле маани берип мындай эметпептирмин. Жакшы көрчүмүн, бирок кимге арналганын мен быйыл эле билдим. Кимге экен Аны байкем айтпады. Өзү айтты. Байкемден сурооладым өзүнөн. Байкеме жеңемди ажыраштырып анан да бай. Тинч эле жашайлы туугандар. Биз үйлөнүүнүн бүтүндүгү үчүн биздин ураан ушундай. Анткени ырдын тарыхы деген телеберүүгө чакырып калышты КТРК музыка каналынан. Ошондо анан чалып эмне деп айтайын десем, кимге чыкты эле десем, анан ошондо баягы четинен айтып берди. Анан байкеңе деле батынып мындай эмне болду эле деп досуң эмес да эми сурай бергендейчи. Анан сурай албай эле жүрчүмүн. Бирок мен өзүмдүн түшүнүгүмдө мындай бугуңду чыгарып ал, кайра жакшы күн келет. Мындай кайрадан үмүт берип адамдарга деп атпайбы, мындай эртең кайра күн ачылат, жакшы жашоо болот деген сыяктуу мындай мотивационный ырс катары өзүм кабылдагам да. Жакшы экен, сиз мындай кылыңыз. Сүйгөнүң таштап кетсе мейли, кайра эле эртең сүйө аласың дегендей элечи. WhatsApp'та аласыз дагы байкеңизден дагы бир жол тарых таржымалын сурап коебуз. Себеби дегенде биз азыр мындайча айтканда кандай десек, статистика чыгарабыз. Ооба. Адаттагыдай эле бизде бүгүн рубрикабыз бар ушундай. Статистиканы биз WhatsApp'тагы топтор менен байланыштуу кылдык. Негизи баягы топ дейбизби, тайпа дейбизби, WhatsApp'ыңызды ачыңыз, эгерде тамашалуу кандайдыр бир топтор бар болсо, өзгөчө аталыштаганда биздин комментарийге дагы жазып койсоңуздар болот. Ал эми Нурэлбай аябай даярдап, ой аны мен мындай эле айтып кетем деп аябай. Жок, мен өзүм убада кылды эле. Мисалга бир 98% адамдардын WhatsApp'ында бул туугандар деген группа бар. Ооба. Бир тууган. Баарыныкындай бар. Андан тышкары дагы бир 90% да бул деген жана группалаштар, классташтар, сырттан окуган, иштен окуган, окубай кетип калган, окуйн деп жүргөндөр. Анан дагы бир өзгөчө ата-энелерде бул балдардын тайпалары бар. Баланчанчы класс деген. Баланчанчы класс. Ал бирок сөз түрдө экиге бөлүнөт. Эжекеси бар, анан эжекеси жок, өзүнчө сүйлөшкөн. Алмаштыра албайсыңбы? Анан бала бакчаныкы деле ошондой. Анан бирок жана эжекеси бар, эжекеси жок. Сиз алмаштыра албайт деп атпайсызбы? Сөзсүз бир адам бар да. Алмаштырып Асатка окшогон бирөө бар да. Бияктан барып эжеге жака жазып алып, аякты удалить этип, эгерде үлгүрсө десе. Үлгүрсө. Анан дагы бир бул достордун группасы, өзгөчө аталат. Мисалга биз бүт баарыбыз айылдан келген балдардын баары тең гаралар деген группа коюп алганбыз да, мындай шаардыктар дегендей кылчу, баарыбыз тең айылдан чогулгандар. Бизден бияктан сөмөчүн группадан дагы бирөөдөн сурасак, буларда быжыжей турган группа беле? Быжыжей тургандар. Ошондой дегенчи. Бирок ал топту ачкан менен бир да жолу быжыжей элек. Жейлеккендей. Планда бар экен алчы. Сиздин WhatsApp'та эң оригиналдуу группа кайсы? Барбы ушундай мындай? Деги эле эмне топтор бар? Оригиналдуу аттары бар, Менде ушу бир тууганчиктер бар, классташтар бар, группалаштар бар. Анан девочки любимые деп 4 подружкабыз. Ошол группабыз бар. Анан классташ кыздар деген бар. Анан тиги девочки любимые, ошо классташ кыздардын ичинен 4 да. Кызбырактоо деле ойгон турган кезиңер төртөө эле. Анан кээде ошентип тиги классташтарга жазам деп тиги девочки любимые жазам деп классташтарга жазып алган учурлар болуп калып, абайлагылачы деги деп калабыз да, тамашалап. Анан оригиналдуу группа деле жок окшойт. Бизде Арна шоу деген топ бар да. Анан мурда иштеген бир бала. Биздин ушул арнадагылар бар. Ошондон чыгара албай жүрөбүз. Бирөө бар. Мурда да 3-үчүбүз бар болчу, дал барчу, ал азыр болуп кеткен. Анан ошону чыгара албай жүрөбүз. Дагы бир биз чыгара албай калганда өзүбүз чыгып кетип башка группа ачып алчубуз. Жакшы. Идея жакшы. Тигил эле адам калып калат. Ал ойлоп жүрөрүт да, группа бар депчи. Идея жакшы экен, Так. Аяна, эсиңде болсун, бизге жакшы мотивация, жакшы эме берип кетти. Тамак менен байланыштуу негизи дагы бир топ бар экен, достор. Мисалы үчүн куурдак
жечүлөр деп коюп коюшат экен. Куурдак жеп бүткөндөн манты жечүлөр деп план коюп коюп анан ошол тамактын артынан жүргөндөр экен да, бизге окшогондорчу. Улам тамагы да алмаштырат экен, максаты да алмаштырат экен да. Бизде ошол 4 кыздын туулган күндөрүбүзгө жакын бирөөнү чыгарып ийип, калган үчөөбүз тигиге эмне кылалы деп сүйлөшөбүз да. Анан бир кызыбыз силер мага группа ачкан жоксуңар деп таарынган болчу. Неге жок деп? Мен туулган күнүм эмне силерге жөнөкөй эле күнбү деп. Ачкан жоксуңар депчи. Ошол байкушун бир жерге барса, ошондой кыздар бар го, мына ошондой кыздар, ошондой достор бар го, бир жерге барса, тамак заказ берсе да тамагы келбей эле ошондой экен да. Негизи эле группанын ичинен дагы жазуучулар бар. Бир мындай кандай десек, бир аябай бир маалыматты чыгара бергендер бар го. Анан өзү бир 10 эле кишисиң да бири-бириңе сомнение болуп жүрсүң да, бул маалымат тегил жакка каяктан кетти болду экен деген сыяктуу. Бири-биринен көрүппү? Анан ар кандай группага кошо бергендер да бар. Айтпа. Анан улам чынында бирөө болот мындай сен каалабаган группага деле кошуп коюп эле кайра же чыга албай отурасың го калп эле. Анан дагы бир группа бар, жана биткоин группасы же өткөндө мен ошондой бир коин группага түшүп келип калыптырмын. Ичинде жалаң айымдар экен да. Жана сетевой маркетинг деп коет го, ошондой сыяктуу экен. Ишилса группа көп. Жашоо татаал. Мен байкадым, жана келиндер мындай кошуп коет да кээде апаларчы. Анан кийин апа бар группа, апасы жок группалар бар да. Ошон үчүн мындай байкап көрсөк, биз корккон адамыбыз бар болсо, анда ошону кошпой коет экенбиз. Негизи эле ушул үй бүлөлүк группага аталар бар, кээ бир аталар туура эмес видеолор жөнөтүп алган. Ушундай эми кездешет, жакшы экен. Эми биз болсо кадамыбызды алдын көзү уланталы дагы. Алтынайдын ушул чыгармачылыгы, мыкты чыгармаларын негизи эле ыр тандоо табитиңиз аябай жакшы да. Мен Алтынайга дагы бир суроо бергим келип атат, ошол ыр менен байланыштуу. Мисалы үчүн баягы жамгырды биринчи ырдап салып, анан кийин мындай башка ырга өткүм келет деп атпайсызбы? Азыркы маалда сиздин жүрөгүңүзгө жакын кайсыл ыр болуп атат? Кайсыл ырды рахаттануу менен аткарып атасыз? Чыңгыз Тырдыбековдун Үмүт деген чыгармасын уксак болобу бүгүн? Болот. Угуп көрөлү азыр. Бирок эфирге даярдабай эле келгем, мындай өзүм биз ошондой жакшы көрөбүз да. Өзүм аткарып жүрөм. Гитараны колго алганда акыркы ырдагым келген ырлар ошол болот да. Микрофонду жакыныраак кылып алабыз. Кандай ыр эле деп койду. Башкарды эле баштап чыктыңыздар. Башканы деле ырдап коебуз, биз ишенип отура беребиз. Жалгандын сырлары арсындуу, жаралган адам бул бактылуу, эңсеген үмүткө жетпейсен, жетпейсен, болбоско бул дүйнө жагымдуу. Сүйүмүн чанеге арсырдуу, сүйгөн адам болсо бактылуу. Бул өмүрдө бир өзүңө жеткенде, айы жеткенде, өмүр бою болмокмун мен бактылуу. Табигат белек кылып берген, үмүтүм өзүңсүң берекем. Өмүрдүн ыргагы өзүңде, өзүңде тургандай күтөмүн ишенем. Сүйүмүн чанеге арсырдуу, сүйгөн адам болсо бактылуу. Бул өмүрдө бир өзүңө жеткенде, айы жеткенде, өмүр бою болмокмун мен бактылуу. Бул өмүрдө бир өзүңө жеткенде, айы жеткенде,
өмүр бою болмокмун мен бактылуу. Браво. Нурел, ушундай чыгарманы ушинтип аткарган кишинин жүрөгүндө сүйүү жок деп ойлойсуңбу? Ойло, ишенбейм. Ишенбейсиз? Коюнго бягып эле. Жүрөктө бирөө барбы, Алтынай? Ой, оор суроо дегендей эле. Же биз атын сурабайбыз да. Жок, бирөө болсо Атын сен оңой болмок да жооп беришти го да. Бирөө болсо оңой болмок да, ошо бир нече отпайбы деп эле ошондерсең. Тандоо кыйын. Тамаша, албетте. Жооп бербей эле коеюнчу. Аябай уялып атам. Негизи эле Алтынай экөөсүндай классташ экенбиз да эмичи. Бул талант деген жөн жаткызбайт дегенди Алтынай далилдеди. Мисалы, чыгармачылыкка бир 3-4 жыл болду окшойт келгениңизге. Буга чейин 5 жыл болуп калды. Ага чейин эмне кылдыңыз эле? Ага чейин жүргөм да. Микрофонго жакыныраак. Ошол мен 18 жашымда эле негизи ырчы болом деп келгем шааргачы. Консерваторияга тапшырып, анан ары согулдум, бери согулдум. Консерваторияга өттүңүзбү, өтпөй калдыңыз? Ооба, окудум 2 жыл орто жана негизи консерваторияга музыкалык билимиң жок, мектептен албайт да. Ал үчүн баягы Абдыраевди бүтүшүң керек, же Күрөнкеевди бүтүп ушундай музыкалык билимиң менен баш керек. Менде андай билим жок болгондуктан айылдан келген үчүн дароо эле алышкан жок дагы, даярдоо 2 жылдык курсун алышкан да. Ошол 2 жылдык курсун бүткөндөн кийин негизи дальше окуп ырчы болгум келчү, бирок мындай башынан музыкант болбогон соң мага жана сольфеджио, анан теория музыки деген, тональностьтар, мындай эмеси, гармония деген мындай түшүнүксүз болуп мен кыйналдым да, действительно. Анан сен үчүн косинус тангенс сыяктуу экен. Анан мен кыйналып, анан ойлодум да, мен бүткөндөн кийин музыкадан точно мугалим боло албайм. Анткени өзүң эчтеке билбесең. Анан ырчы болбой калсам эмне кылам деген сыяктуу ойлор да болду. Анан башка кесипти аркалап көрөйүн. Анан үйдөгүлөр да турмушка чыксаң, жолдошуң ырдатпай койсо эмне кыласың, өзүбүз айылда жашап, айылда чоңойгон үчүн менин оюма деле бир айылга эле күйөөгө тием го деген сыяктуу ойлор бар болчу да. Расчет да. Музыкадан мугалим болбой калсам деп атпайбы? Айылга тип калсам музыкадан бермекмин деген экен да. Бар план бар. План бар экен да, план. Страховка деп коебу. Анан ошо менен башка сферага кетип калдым да. Анан ошол кое бербейт экен. Кайра эле айланып, тойлорго чыгып ырдап, жар айтып, иши кылып ырдаш керек болгон жердин баарында жүрө берип эле анан акыр аягы келип өзүмдүн ордумду таптым. Дагы жакшы таап калдым, таппагандар да бар да, ошондой. Мен мисалы үчүн жолдошум аябай жакшы көрөт да сиздин чыгармачылыкты. Анан мындай Алтынайды көргөзүп атканда тип айтып калам да жолдошума, сен сүйгөнүң ырдап атат десем эле. Сен сүйгөн кыз ырдап атат деп чакыра берем да. Мен сүйгөн кыз эмес, мен ырларын сүйөм дей берет. Сизди жакшы көргөндөр аябай көп. Рахмат. Анан мен бир Бек Борбиевдин чыгармачылык кечесин тартып атканда Алтынайды карап тамашалап калды Бек байке. Менин ырларымды сурабай эле ырдай берет бул кыз депчи. Негизи мындай авторлордон сурап барып, бирок жок деген жоопту уккан белеңиз? Жок. Кайсы бир ырды жактырып? Андай учур болгон эмес белең? Андай учур боло элек. Тескерисинче авторлордон көп сунуштар келет да. Менин чыгармамды аткарбайсыңбы деген. Сиз мынакей жаңгыртып аткан, сиз аткарып аткан ырлардын көп эле хит, мындай айткандачы, ушул табитти табыш сизге кандай болду мындай? Бул атайын деле издебейсиң бош керек, бул өзүңдүн эле мындай өзүңдүн эле табигатың, натураң бош керек. Анан ошол табигатың болгон үчүн дагы элдерге жасалмасыз кандай жүрөктөн чыкса ошондой жетет болуш керек.
анан атайын деле жага калайын, анан азыр элдерге ушундай ырлардын табитине жагып атат деп деле изденбейм, чынын айтканда. Өзүмө жаккан чыгармаларды эле ырдап коем да. Баягы чыгармачылыкка баары бир деле мен ушул ыр менен байланыштуу аракет мындай баягы баары бир деле ырдын арасында жүрүшүм керек деген сезим болгон турбайбы? Мына ушул чыгармачылыкта, шоу бизнесте аралашып калдыңыз. Плюстары, минустары кандай болду экен? Минустары көрүнбөйт болсо керек. Себеби сен дегдеп келгенсиң да ушул нерсеничи. Күтүп, жетпей жүрүп келгенсиң, жакшы көрөсүң ырдаганды. Ошондуктан минустары көрүнбөйт деле мага. Минусу менен жакшы көрөм го дейм. Биз бала кезде мындай эле да, мындай гитарасы колунда бар балачы. Мачо Красавчик. Красавчик болуп, анан чачы да мындай да. Кыздары аныкы. Мындай, анан ажыраштык айлы түндө биз деген ырларды ырдап, өзү болбосо 8 класс эми мындай эле ырларды. Я играю на гармошке дегендерди эмес, ушундай ырларды ырдап. Сизде деле ушундай аудитория бар болчу да? Ооба. Классташтар арасында. Азыр деле бар да. Жок, эми ошондо учурлар кандай эле? Мектепте жүргөндө Гитара менен ырдаган кыздар аз го негизи эле. Чанда кездешет да. Анан мен мектепте окуганда деле ошо таң кала беришчү көбүнчөсү эле ошо мындай суктануу болот көбүнчөсүндө. Анан албетте анан өзүңдү сезесиң дедим го да. Бизде мисалы үчүн кээ бир каармандар ушинтип айтканда, мен мисалы үчүн ошол гитара чертип же аккордеон чертип, ошол жеңерди мисалы үчүн арбап алгам, мен билем ошол ыкманы колдонгом депчи. Сиз дагы ошондой ыкманы колдоносузбу? колдонуп көрдүңүзбү? Жок, бала кез. Алло деп чалса эле. Мен азыр калып бала кезге эле. Жок, сиз менин тамырын мындайынан айландырып тартайын деп атпаймынбы, Лилиже, мындай келчи сиздики. Айтыңызчы эми бүгүн өгүлүңүз, ачылыңызчы бүгүн эми. Гитара менен Мисалы компанияда отурганда бирөө өзүңүзгө жакса ошого карап этип, ыр менен тартып алган учур болду беле? жок, жок, андай болгон эмес. Мен деген мен наоборот бир жакта отурганда ырчы экенимди билгиским келбейт. Мен анткени мындай аябай тынч болбосо, аябай шумный компанияга да ырдап бергим келбейт да. Мага өзүм отуруп алып эле тынч отуруп алып ырдаган жагат. Биз жагып атырбыз анда. Ушундай атмосферада тынч отуруп уккан жагат да. Анан атайын бирөөгө ошентип компаниядан суурулуп чыгып көрүнөйүн деп деле ырдап көрбөптүрмүн, чынын айтсам. Жана эме экен да, халал компанияга өтүп халал компанияга өтпөй калат экен да, мындай айтканда чайырда өзүчү да мен ырдайын деп чыгат да, ойноп берип койчу деген сыяктуу болчу. Жакшы экен, анда дагы бир чыгарма суранабы? Мен ошол шаңдуу ырлардан сиз бир интервьюңузда айткан экенсиз, ошо шаңдуу деле ырдап мынтип чыккым келет деген сыяктуучу. Ошол гитарага салып мындай башка темптеги ырларды көрүп көрдүңүзбү? Көбүнчө жок негизи, бирок жокко эсе. Анткени ошо айтып атпаймынбы? Жакшы көрүп ырдагым келгенди, мындай жай ырларды үйдө жалгыз отуруп алып, мындай муңканып алып ырдаган жагат. Алтынай, сен ушунчалык сүрдөттүң, биздин камераларга чейин ысытып бердиң дегендей болот. Алтынай жана жогоруда айтып калдык, мындай мектепте жүргөндөгү бир ырлардан болсочу, мен сизден суранарым, ошондо бир чыгармалардан аткарып берсеңиз. Ошондо жанагы компаниянын баардыгын көчөдө бактын түбүндө отуруп ырдаган ырлардан го. Акырын бирөө менен жеңилбийге түшүп коюп, ал ырдай албайт байкушчу. Жа бирөө бар да эчтеке мен ушого отуруп ырдагам, эмне ырдасаң да. Мону чын эле мындай чакырып алат го, жакшы ырдаганды жаныначы. Ошондой учурлар болду беле сизди мындай атайын чакырып алышып. Компаниягачы кел ырдап берип койчу деп. Мени көбүнчө эме болчу, биз дүкөн иштетчүбүз айылда. Анан ошол жакта мен гитарамды алып эле көбүнчө ошол жакта ырдап отурчумун. Анткени бош баягы айылда аябай деле соода болбойт да. Эртең менен бир киши кирет, түштө бир киши кирет дегенде. Айылыңызды айтып коюңузчу. Семизбел деген айыл Кочкордун. Анан жолдун боюнда Алтынай деген дүкөн бар болчу, мен ошол иштетчүбүз. Анан көп ырларды ошол байкелерден келип ичип алып келишет да. Берчи гитараңды деп туруп, анан армияда жүргөндө моң ырдачы элем деп туруп ырдап берет дагы. Аны сен жактырып каласың дагы. Аккордторун айтып коесузбу деп ошол жактан дептерге жазып алып, текстин жазып алып, ошентип
мындай көп байкелерден бир ырлардан эметип атып ошондой ырлардан суранабызбы? ошол ырлар аябай көп да, ошондой ырлар көп. Анан ал кезде сен автор менен деле ишиң жок да, 6 класс болсоң өзүң. Анан ошол ырлар азыркыга чейин эсимде калып калган. Ырдап чыгаргым келет, бирок авторлорун билбейм. Жаздырып чыгарып салсам авторлору кийин чырдап чыгабы деп кооптоносуң да. Биздечи ырдап алыңыз, биз анан мындай сурайбыз да. Астына сурап коелу, Ылдый жактан автор бизге байланышка чыкпаңызчы депчи. Ошо авторун да билбейм, сөзүн, ырдын толук аталышын деле билбейм. Ар ким ар кандай ырдайт бирок. Кээ бирөө мелодиясын мындай өзүнө эметип алат окшойт да, кээ бирөөдөн уксаң башкача ырдайт. Алтынайдын варианты деп коелу. Ооба. Алтынайдын варианты. Ажыраштык айлуу түндө биз деп койду. Жанагы өзгөчө 92-лер барсыңарбы дегендей эле го. 92-лердин гимнине айлангандай го бул ыр чиркин десе. Алтынай деген дүкөнүн алдын элестетип, айга дүкөнүн алдын элестетип. Көрөлү кана. Өттү күндөр биздин эстечи, эч армансыз айлуу түндө, ал түндөргө ак сүйүү калыс, сага калыс, мага калыс. Бирок билбейм биз эмне таптык, ал сүйүүдөн кана эми. Айтчы досум, чын сүйүү барбы? Айтчы досум, чын сүйүү барбы? Барбы деген. Ажыраштык айлуу түндө биз, ыйлай, ыйлай. Көпкө жүрдүм башкага сени, кыйбай, кыйбай. О жаным, сен неден жаздың ай? О жаным, мен неден жаздым ай? Бизге келген тагдыр ушундай кечир. Таанышканбыз күзгү кечте биз, эсиңдеби? Аттың арман, күз болсо да жаздын күнүндө бизге сүйүү тартуулаган. Калганын унутуп калдым. Бирок ар бир деле сонун учурларды эске салган Кайырмасын экен. бир кайрып коңуз 90. Ажыраштык айлуу түндө биз, ыйлай, ыйлай. Көпкө жүрдүм башкага сени, кыйбай, кыйбай. О жаным, сен неден жаздың ай? О жаным, мен неден жаздым ай? Бизге келген тагдыр ушундай кечир. Браво. Бардык 92-лердин сезимин козгодуң сен. Ошол жерден айтыңыз дегендей болот. Мындай жагымдуу ыр, жакшы маектен кийин эркин микрофон адаттагыдай эле бизде. Жок, эркин микрофонго чейинчи. Суроолорум көбөйүп кетти. Жанагын берип алайынчы деппи? Негизи эле Алтынай эми ушундай баягы мыкты чыгармалардын аткаруучусу, буюрса эми турмуш жолуңузда өз бактыңызды таап, мен эми Алтынайга бир мындай жакшы бир күбө тилеп элем да, мындай жолдошум, мындай ушундай талантты колдоп кете турган. Ой, Алтынай, сен деген Алтынайсың, сен деген гитара менен ырдаш керексиң, сен жүр барып деп ошо сиз менен кошо гастролдоп, 7 областка бир концерт берип, момундай кылып турчу. Себеби дегенде, азыр бир ушундай заман келатат да. Мындай чыныгы, арулуктуу, мындай жасалмалыктардын баары бүтүп баратат. Жакшы нерсе келатат. Ошондо бүтүндөй бир Кыргызстан түрө кыдырып концерт берип, ошондой бир учур келсин деп тилек кылабы. Негизи планда барбы? Ооба, Кудай буйрса ушул апрель-май айларында ушул Бишкектеги койгон концертимди Москвада мекендештерге барып, ушул нарындан баштайын деп атам. Өзүм жактан чыкпайбы? Кочкор көл, анан буйрса Ош, Жалал Абад деп ушундай жакшы пландар бар, Кудай буйрса. Мен болсо сизге өзүңүздүн авторуңузду каалагым келип турат. Сиздин жүрөгүңүз эңсеген чыгарманы жаратчу авторду таап, ошол ыр чыгармачылыктын дагы бир туу чокусун тартуу кылгыдай болсун. Рахмат. Мелодрама кинодо эле кылып атасыңар. Анткени өзү ушундай кыз да. Мындай романтиканы жакшы көргөн. Азымдай калат да. Бизге көрөрмандар кайрылат да Лилже. Буга чейинки аткаруучулардан 4төн 5тен ырдаттыңар да, эмне үчүн Алтынайды 3 эле жолу ырдатып койдуңар деген сөз жазат да андайлар. Ошон үчүн дагы бир чыгарма суранып турган эркин микрофон бербейлиби, кандай дейсиңер?
жаман экенсиңер деп. Эми эмнени ырдайлык деп. Мындай деп баштасаңыз. Байкелердикин ырдадым, эми аталардыкы деп туруп эле. Өзүмдүн репертуарымдан эле көпчүлүк жакшы Кайсы көргөн. болду? Айтайын. Ошо жамгырдан кийин биз деле Мотиваторубуз бар, бул киши мотиваторубуз. Биздин команда суранган чыгарма? Айтайынбы? Ошо азыр жамгырдан кийинки эле тиги Визитный карточка. ооба айтайынбы болуп калды. Көбүнчө суранышат. Акжол Канатбек уулунун сөзү обонуна таандык. Өзүмө да абдан жагат. Кашыңдын ийилгенин карап туруп карегим жаратабы, жүрөктүн тилингенин айтайынбы. Эй, жактыруу билингенин жаратканым жүрөктү ачып туруп, ак сүйүү илгенин айтайынбы. Же байкадыңбы? Жан дүйнөм сабылганын сен издеп сагынганын, жаным айтайынбы. Же байкадыңбы? Жүз жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганын, жаным айтайынбы. Жүрөктүн өрттөнгөнүн сен ойлосом сезим дереже бербей, тереңдеп өйкөлгөнүн айтайынбы. Эй, ойлосом ойдон кетпей, уктасам да түшүмө кирип улам, түнүмдү төрт бөлгөнүн айтайынбы. Же байкадыңбы? Жан дүйнөм сабылганын сен издеп сагынганын, жаным айтайынбы. Же байкадыңбы? Жүз жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганын, жаным айтайынбы. Же сен байкадыңбы? Же мен айтайынбы? Айтыңыз. Же айттырбайт, же айтпайт деген айтпайт. экен да бул чымда. Кошап коюлду да. 98-тердин экен да бул, 98-тердин экен да, браво. Жалпы биздин команданын атынан, жалпы сизди жакшы көргөн көрөрмандарыңыздын атынан чоң рахмат. Бүгүнкү убактыңызды бөлүп атай келгениңиз үчүн, сиздин чыгармачылыкта көп бийиктиктерди багындырып жүрөңүз. Анда сиз деги эле өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, музыка сүйүүчүлөргө кандай каалооңуз бар? Чоң рахмат. Жакшы эфир болду деп ойлойм. Эң башкысы чыгармачылыгымды колдоп, мени буга чейин эч ким баягы укпай койсо, эч ким колдоо көрсөтпөсө, сен ырдагың келбей калат да. Кичине эле бир комментарий аркылуу эле Алтынай дагы чыгармаларыңды күтөбүз деп койсо эле, сен аябай токтоно албай иштегиң келет да. Ошондуктан ар дайым колдоп келген инсандарга, угуучуларыма терең ыраазычылык билдирем. Кудай буюрса, сиздерди жакшы ырлар менен эле кубандырып, жүрөктөргө жеткирип, чыгармачылык жолубуз узак болсун.
ошол рахмат. Рахмат сизге дагы. Кетиргиң келбейт го чиркин дегенде болот. Эфирден сырт карап турабыз. Жок, Алтынай жакшы айтып кетти да, мындай жакшы комментарий жазып депчи. Анысыңарындай бул Арна шоу, буюрса комментарийда калтырыңыздар, андан тышкары жакынкы убакытта аз калды. Сиздер үчүн атайын Кыргызстандын эми аз адам баласынын баарында телефон бар да, смартфондордо өзгөчө тиркеме бул Арна. Бардык ырларды, бардык подкасттарды деги эле сиздин көңүлүңүзгө төп келген контенттин баарын ошол жактан таба аласыздар. Ал эми Нурел жана Лилия сиздер менен коштошот. Кайрадан таланттуу инсандар менен кезиккенге чейин сак саламатта болуңуздар.